Азыр эгерде ошо күч органдары башка аймактарда дагы мындай болуп кетиши мүмкүн, токтотолу деп элге карата кара күч көрсөтсө, анда бул кырдаал чектен чыгып кетет дагы, жанагы 4 айылга нарындын 40 айылы кошулат. Ага башка региондордо каптап бийлик алапайын таппай калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде элди күнөөлөбөй, элди баягы мындай кимисин ошол жерде 1000 киши болсо 1000 кишини ошо жоопко тартабы. Ошондуктан бул жерде түшүндүрүү иштери менен гана иштеш керек. Бүгүнкүдөй болуп түштөн кийин чатак чыгып кеткенден кийин барбай, 2 ай мурун барып ошол жака жатып эл менен иштеш керек болчу. Мисалы үчүн азыр губернаторду бүгүн эртең жумуштан алып, аким экөөнү ушулар кылды деп, ушулар күнөөлүү деп коет. Бирок экөөнүн колунан эмне келет? Мен муну 2 айдан бери эле мындай анализдеп жүрөм. Губернатор менен акимге шылтап коюшкан, мына ушулар жергиликтүү бийлик, ушулар УВД үчөө чечет деп. Алардын колунан келбейт. Алар убада гана берип, башка чектелгендей, башка ошол менен чектелген. Муну өкмөттүн деңгээлинде, президенттин деңгээлинде түшүндүрүү иштери менен иштеш керек болчу. Эл менен иштеш керек болчу. Эми бул өрт сымал башка региондорго, мисалы үчүн Бозумчакта деле так ушинтип калсат, жер үйдө так ушинтип калсат. Чоң Алайда кудум ушундай бирге бир ушундай технология менен, ушундай жардыруу менен калсат. Анан аларда башкача касып, бу жерде башкача касып атабы. Ошондуктан опурталдуулук ушунда да. Ким бакыт мен айтайын дегеним, эл коомдун өзүнүн мыйзамы болот. Коом бийликке нааразы болгондо, ал Солтон Сары болобу, башка бир көйгөй болобу, өрт чыгып кетет.